Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. ЛТР'де Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун кышкы серияларынын эң акыркы оюнуна чейинки атайын чыгарылышы. Бүгүн 21 февраль. Сиздерге биз атайын чыгарылышты тартуулап жатканыбыздын себеби мындан кийин кышкы сериялардын финалдык оюну Сагын Мамановдун командасы ойнойт. Ошого чейин биз бүгүн телекөрүүчүлөр үчүн дагы бир адаттан тышкары позитив бир оюнду тартууламакчыбыз. Анда эмесе мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Бүгүн биздин студиябызга белгилүү Шайыр Тапкычтар клубу командаларынын арасында абройлуу Тамашоу лигасынын эң белдүү командаларынын бири Универсал командасын чакырганбыз. Мына ушул кычыраган жигиттер бүгүн биздин студиябыздын коногу. Кош келипсиздер. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, мен бүгүнкү Универсал командасынын курамын Ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүн Билерман Ордого Актилек Айдаров келген. Команда мүчөсү, алып баруучу Тамада. Жакшылык Аматов. Команда мүчөсү. Бул жигиттер дээрлик баары Универсал команданын мүчөлөрү. Нишанбай уулу Садык. Оразалиев Амантур. Адилет Дүйшөбай уулу. Жана команданын капитаны Калыбек Турдубаев. Калыбек мырза, дагы бир кош келипсиздер. Биринчи жолу мына сиздер Билерман Ордо студиясында ойноп жатасыздар. Буга чейин балким телевизордон же YouTube'дан көрүп жүргөн болушуңуздар мүмкүн. Калыбек мырза, маанаңыздар кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Универсал командасы Билерман Ордо телебөрүсүндө. Команданын даярдыгын эме сиздер менен чогуу текшеребизби? Балдардын башы кандай, канчалык деңгээлде иштейт? Мен дагы ошого өзүм бираз билгим келип атты эле, ошого ушул жакка келдик. Демек, оюнга катышуу менен бирге өзүңүздөрдүн интеллектуалдык дараметиңиздерди да бир сынап көрөлү дедиңиз. Ушундай максатта бирок бираз даярданып дагы көрдүк өзүбүзчө. Демек, команда даяр, Буйруса даярбыз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин оюн башталды. Жаңы биздин каналга туташкан телекөрүүчүлөр болсо, телефонуңуздарды алып, биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга катталыңыздар. Instagram Билерман сызыкча Ордо менен көрүп турасыздар. Ушул баракча биздин расмий баракчабыз. Катталып, биздин кат куржунга суроо жөнөтүүнү баштаңыздар. Facebook'та Билерман Ордо жана Билерман чеки ТВ күчүкчө mail чеки туруп биздин электрондук тарыгыбыз. Кат аркылуу Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо деп жөнөтүңүздөр. Мына ушул дарек менен сиздерден суроо жоопторду күтүп кала бермекчибиз. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол атамекендик өндүрүш компаниясы. Барбол адал, катуу, дайыма жаңы гана. Биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Секон билим берүү борбору жана дизайн жарнак борбору. Бебилон окуу борбору дагы биз менен өнөктөш. Мына ушул өнөктөштөргө биз ыраазылык билдиребиз жана оюнду баштоого старт алабыз. Биринчи раунд. Амандур Мирлан уулу Токмок шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Биринчи суроо мына. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга мен бир фото суроону берип атам мына. Калыбек мырза, эмнен көрүп турасыз? Телевизор. Адаттан сырткаркы модельдеги телевизор, сөзсүз түрдө бул эски телевизор экенин баарыбыз эле билип турабыз. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар, сиздер 1949 жылы СССРден чыккан
телевизорду көрүп турасыздар. Инженерлер Кенигсон, Варшавский жана Николаевский ойлоп тапкан бул телевизордун аталышы дагы кызыктай. Бирок кийинчерээк бул телевизордун аталышын башка бир аталышка колдонуп көрүшкөн. Натыйжада ал аталыш ийгиликтүү болуп, бүгүнкү күнгө чейин ошол аталыш менен келе жатат. Башка бир аталыш. Ал Кыргызстанга дагы жетип келди андай аталыштар. Бирок кашайып бизде дагы анын аталышы өзгөрүп кетти. Урматтуу билермандар, эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Минута кетти. Рекорд, Өзгөргөндө квас, весна. өзгөргөн боюнча кайра телевизорго келген деп атат ошондо. Суроошу? Жок, булар по-моему эми боюнча айтпайт а телевизор деген ат өзү башкача болуп кетти эмеспи деген. ТВ, может, телевизордун аты өзгөрүп кетти дейсизби? Ушул аталышы Кыргызстанга чейин жетип келиптир да дагы өзгөрүп кетиптир. Кыргызстанга чейин кийин болсо, значит, Келген телевизорлорду кантип өзгөртүргөнбүз? Бизде эски аталыштар бар. Чоң телевизорлор болот го, банда экран жалпак. Ошо телевизорлордун аты эмне дейт? Плоский экран. Фирменный болсо, мисалы үчүн, азыркы телевизор. Жок, сонда эмес. Аталышы башкача болот да. Немеси бирдей эле болот, аталыштар бөлөк болот, бирок айтылышы башкача болот. Ошо телевизор фирмасы бир, просто экран башкача айтылат дейсизби? Ошонун аты башкача айтылат. Экран. Санарип. Санарип антеннада. Санарип болсо, демек, значит, бул телевизордун аты кандай болушу мүмкүн? Онда Союз убагында кайсы? Бизге келген телевизорлорду кантип өзгөртүргөнбүз? Ошону Весна деген весна боюнча эле айтабыз Рассвет. Рассвет. Бунун аты өзү башында башка болгон, кийин башка аталыш менен ал чыгып кеткен да Кыргызстанга келип дагы башка аталыш болуп. Ошондой болуп калды. чоң азыр мурда телевизор эле, беркинде обычный мындай телевизорлор кийин чоңойгондон кийин баягындай Домашний кинотеатр болуп чоңойду. жок, кийин чоңойгондон кийин телевизордун аталышын өзгөрткөн. Убакыт бүттү. Калыбек мырза. Бул суроого сен Актилек жооп берет. Актилек. Өзүмдүн жеке оюм болуп атат. Ол бизде айтып атпайсызбы? Кенигсон, Кенигсон, Лашавский. Кенигсон, Варшавский, Николаевский. Николаевский. Үчөөнүн баш тамгаларын алганда КВН деген жазуу чыгып келип атат да. КВН деген жазуу чыгып келип атат? КВН деген жазуу чыгып келип атат. 3 биздин ошо телевизордо ойлоп тапкан окумуштуулардын баш тамгаларын алганда КВН деген жазуу чыгып келип атат. Биздин Кыргызстанга чыгып келген жазуу КВН болуп калып атат. Азыр тамаша болуп калды. Азыр тамаша. Демек сиз телевизордун атын КВН. КВН болгон деп ойлойсуз? Деп ойлойм. Жооп кабыл алынат. Актилек мырза. Бир маңыз чыктыбы азыр сиздин жообуңузда? Чыкты деп ойлойм. Кенигсон, Варшавский, Николаевскийдин баш тамгалары КВН болду деп айтып атасыз да. Бул бизге да жетип келип, бизде кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Тамашо. Демек, КВН 49 деген телевизорду, мына сиздер көрүп турган телевизор КВН 49 деп аталат. Муну КВНдин негиздөөчүлөрү ат издеп жүрүп, биринчи КВНдин биринчи аты ВВВ болгон. Вечер веселых вопросов деп аталган башында. Андан кийин булар башкача аты өзгөртөлү деп клуб веселых и находчивых деген кийин чыккан, бирок КВН буларга төп келген. Бир эле ушул телевизор чыккан СССРден. Анан барып бул клуб веселых и находчивых деп өзгөрдү. Натыйжада бул бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтүү жүрүп келе жаткан долбоор КВН. Вот негизинен тура. Эзе күн азырынча өтө кыйынчылык менен команда тапты. Азырынча билермандар бир упай алдыга чыкты. Оюн улантылат экинчи раунд. Сиздердин ишмердүүлүгүңөргө түздөн түз байланыштуу суроо бекен Калыбек мырза. Ошол жагын ойлогон экенбиз. Башка жакта жүрө бериппиз. Сиздерди ушул клубда ойнойт деп биз КВН тууралуу суроо даярдык. Экинчи суроо Бишкек шаарынан сиздерге каршы Света Касымова суроо берет. Урматтуу билермандар. Трискаидекафобия деген термин бар. Фобиянын бир түрү. Билесиздерби, бул эмнеден корккон адамдар ушул фобияга келет, Актилек мырза? Трискаидекафобия деген бул 13 деген сандан корккон адамдар. Мына ушул группага кирет, ушул фобияга кирет. Билесиздер, Европада, башка өлкөлөрдө 13 саны мындай ийгиликсиз
сан катары көрүлөт да. Бирок бизде алга маани бербейбиз биз. Көбүнчөсү ошо каргаш алуулсан деп Европада өздөрүнчө мындай бир коркушат да. Дал ушундай фобия менен австриялык композитор Арнольд Шенберг ооруган. Ушул фобия менен ушундай корккон 13-төнчү. Калыбек мырза, сиз негизи мындай коркпойсузбу 13 деген сандан, Калыбек? Жок, биз Эч вообще корккон эмеспиз өмүрүбүздө. Бильярдтан коркушубуз мүмкүн 13. Эң кызыгы ошол 13 сандан өтө корккон Арнольд Шенбергдин өлүмүнө бир эмес 2 13 саны катышып калган. Мындай байланыштуу болуп калган да мунун өлүмүнө. Биринчиси, ал 1951-жылы 13-июль күнү көз жумган. Коркуп жүрүп ошол күнү көз жумуп атат. Урматтуу билермандар, сиздер анын экинчи 13кө туура келген жагдайын табыңыздар. Кетти минута. 13-тө жерге коюлганбы? Айдын 13-күнү болушу мүмкүн. 13-июнь 13-дө өтүп атат. Бул биринчиси болуп атат. Уже экинчиси мында өлүмүнөн кийин да, өлүмүнөн кийин. Саат 1-де. Саат 13-июль күнү 13 saat 13. Бул сааттын жебесине байланыштуу деп. Балким 13-чү палатада өлүп калгандыр. Банчада айткан жок да сурада. Бирок ооруп деди да, ооруган деди да бул сандан. Ооруп деген жерин дагы эске алыш керек да, бул ооруп деп атат. 12 жолу сакай 13-күнү өлүп калган экен. Палатада болушу мүмкүн. 13-чү ооруканада болушу дагы мүмкүн. Менин оюмча жанагы биринчи сурада эле өтө катуу ойлонуп бирок мындай болуп калды го. Жосам азыр жоомду оңой алып койсоң 13-июль күнү саат 13:00. Сааты туура келиши мүмкүн, жакыныраак ошол саат болот. Дегенде азыр палата дегенде больницада деген. Номер 13-чү больницада. Ошондой болсо керек го деп. Ошо суроо кошсо керек эле. Бирок кошсо керек эле, бирок жакыныраагы бизде азыр сааты болуп атат да. Сааттын жебеси 13:00 болушу мүмкүн. Же палатасы 13, же саат 13. Палата эмес, буга жакыны сааты. Saat. Эң жакыны сааты. Эң жакыны саат. 00 болсо ол эки түш келген да, ошондо бирөөсү Композитор болду. Композитор деп, композитор. 13. Спексине байланыштуу эмеспи же 13-ырын чыгаргандан кийинби? Композитор канча жыл жашап берет? 130-ырын чыгаргандан кийин. Убакыт бүттү, Калыбек мырза. Бул суроого урматтуу алып баруучу биздин сахнадагы эң мыкты оюнчубуз Садык мырза жооп берсин. Садык мырза. Биринчиси ошол 13-июль күнү болуп аткан болсо, демек ал ошол күнүн ичинде биз команда менен чечишип, саатка байланыштык. Саат 13:00 болгон болушу мүмкүн. Күндүзгү саат 13:00. Ага, күндүзгү саат сааттын жебеси 24-кө чейин го. Ошо 13:00 каза болгон болушу мүмкүн. Түшүнүктүү, жооп кабыл албадым. Туура жообун айтам. 1951-жылы Арнольд Шенберг 76 жашта болчу. 76 жашында көз жумуп атат 13-июль күнү. Аны бул сандан коркушун билген жакын саналаштары 76 деген санды дагы 7 менен 6-ны кошуп 13 кылып чыгарып атат да. 7-ге 6-ны кошсо 13 да, Садык мырза, туурабы? Мына бул жагынан да 13 пайда болду деп туруп, булар ушул Шенбергке 2-13 туура келип калды деп туруп эсептешкен. Saat 13:00 эмес, бул жерде 76 жашында. Ошон үчүн жылы айтылды, 51-жыл деп. Сиздер аракет кылдыңыздар колдон келишип, бирок тилекке каршы жооп азынча туура эмес. Сиздер бул жерде мындай ойлонуп 76-ны табышыңыздар керек эле, балким. Эсеп 1-1. Оюнду улантабыз. 3-чү раунд. Садык мырза, жашыңыз азыр канчада? 28. 28-де. Бала кездеги кыялдарыңыздан бөлүшсөңүз, ким болууну самачыңыз? Мен өзү кичинемде кино көп көргөм да. Анан Джеки Чанды күмөртүп, мен Джеки Чанды актер болом деп чечкем да. Анан чоңоюп барып эле башкача болуп кетет экен да баары. Ботогөз Жакып кызы Талас шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Малайзияга барабыз. Малайзияга жакын жерде Баджао деген бир уруу жашайт. Ушундай эл бар. Баджао калкы өмүрүнүн басымдуу бөлүгүн булар сууда өткөрүшөт. Жашоосу сууда, суу үстүндө мына. Бала чакасы менен кадимкидей булар ушу сууда жашайт. Кайыктардын ичинде. Эмнегедир бирок ушундай экен.
курак жерге алар жер бетине үйлөн үлпөт тою болуп калса, же болбосо каза болгон адамды акыркы сапарга узатууда гана барышат. Калган учурларда дээрлик суу үстүндө болушат. Мындан сырткары Баджао калкы бир жылда бир жолу белгилүү бир мөөнөткө жер үстүнө көчүп барышат. Белгилүү бир мөөнөткө. Урматтуу билермандар, Баджао калкы кайсы учурда белгилүү бир мөөнөткө кургак жерге барышат? Кетти минута. Так, бир жылда суда жашаткан болсо, же болбосо бир жылда тойдон кийин өлгөндө. Анан суда жегичкен нерсеси да бар. Ал только балык жейт да. Балык майдабы кайсы? икра таштайт. Жазда икра таштайт. Эрте жазда икра таштайт. Тамак ашы жок болгон үчүн айла жоктан жейке чыгып, Продукт алып кайтат. Кайыкта деле көрүнүп турбайбы, продукттун баарын басып келип атат. Анан бул бир вариант. Экинчи вариант болсо, жана суда эми чын эле балыктан башка эч нерсе жей албайсың. Төрөгөндө кайыкта төрөйт. Даярдаган нерсең бир жыл боюнча баары жетпейт. Балык менен жашаган болсо, демек булар балык икра таштаган учурда үчүн гана чекеге чыга алышат го. Балык икра таштаган учурда болушу керек. икра таштаган учурда балык четтейт, суунун четтерге, таштын түптөрүнө таштайт. Же мо кайыктары бир нерсе болуп калганда Март-апрель айларында бир убакытта да отот. Белгилүү бир Кайык булса бир бой убакытта чыгып бир жолу бир жылда бир жолу балык гана икра таштайт да. Булар Садык айткандай, жеген азыгы балык менен болгондагы, балык ошо икра таштаган учурда жээкке качат балык. Таштардын түктөрүнө икра таштайт. Ошол учурда гана чыгып калышы мүмкүн. Март-апрель айларында таштайт, бирок менин билишимче. Ушу март-апрель айларда, ушу жазда да. жок эми о мезгилин сураган жок, ошону Балык икра таштаган учурда деген гана жок. Калыбек мырза, мезгил болбойт да туурабы. убакыт аяктады. кайра эле ушул суроого Садык жооп берет. Садык мырза. Булар суу бетинде жашаган болсо, демек булардын запаска алган тамагы түгөнөт дагы. Булар только балык менен жеп жашайт да, эми суунун астында жашаган балык салак менен. Балыктар болсо, жазда кайсыл айда бирок икра таштаган суунун жээгине чыгат. Суунун бетине чыкпайт, суунун жээгине чыгат. Ошол убакта булар тамактын айынан, ошол себеп болгондуктан, ошол балык икра таштаган убакта ошол айда жээкке чыгышат, айла жоктон. Жооп кабыл алынат. Эми туура жоопту айтам. Малайзияда басымдуу калктын басымдуу бөлүгү мусулмандар. Баджао калкы дагы мусулман динин тутунгандыктан орозо кармоо учурунда Рамазан айында эми физикалык жактан суу үстүндө орозо кармоо өтө кыйын, урматтуу билермандар. Булар бир ай бою Рамазан айында кургак жерге чыгып орозо тутушат. Андан кийин кайра сууга чыгып кетишет. Маселе ушул жакта болчу. Эсеп 2-1. Азырынча телекөрүүчүлөрдүн пайдасына бул раунд. Ботогөз Жакып кызы куттуктайбыз. Талас шаарынын тургуну өтө жакшы суроо жөнөткөн. Жана телекөрүүчүлөр тарапка бир упай дагы кошулду. Оюнду улантабыз. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Айзек Сайпидинова Кызылкая шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар. Карышкырдан барыңар корксоңор, мен корком мисалы үчүн карышкырдан. Калыбек мырза. Коркосуз да мына жекеменчек чыгып калсаңыз, Кээ бирки тажрыйбалуу эне карышкырлар ушундай бир ыкманы колдонот экен, эне карышкырлар. Койдун же эчкинин карынын кадимкидей агын сууга тиштеп жууп, айталык уясынан дейбизби, ошол жашаган жеринен алыс эмес, бөлтүрүктөрү жетпей турган жерге атайын бекитип коет экен. Эне карышкырлар. Мындай тажрыйбалуу деп атат го. Урматтуу билермандар, кандай максатта алар койдун жана эчкинин карынын ушинтип бекитип коет? Эмнеге иштетет алар анда? Кетти минута. Бекитип коюп аткан болсо, жууп бекитип койгон болсо, Карышкырлардын немесин жок. Айтар. Айтор. Карышкырлардын баягы балдарын ошону издеп таап багындай неме болуш үчүн, тарбиялаш үчүн. Мен чындайгы баягы карын өтө жыты алыс узакка турат го, билесиңби, кантип болсо. По-моему, ошо ийинин алдына жетпей турган болсо, балдары ийинден алыс кетпеш үчүн. Мен дагы ошондой ойлойм. Алыс кетпеш үчүн, ошо жыттап кетпей турат го дейм менин оюмча. Карышкыр себеби жаңа этке жакын жаныбар болгон Же ошондой болгон, же мына карынын жууп туруп, балдарына памперс кылган дейт. Карышкыр карынын деп атпайбы, себеби карын эне карышкырлар деп атат. Балдары
ач калганда эки жака кетип калбаш үчүн эки жака кетпей калышы дагы бир вариант. жетпей турган Ичте ойнойт. ошол жерден ичте ойногон эмес. Эч жака качпайт да ушул жерлерде эле деп жүрсө керек го дейм. Же болбосо могул карындан андай карышкыр менен эне карышкыр менен жагы экөөнүн бир нерсесин жыты окшош болуп калышы мүмкүн да. Карын окшош болуп туруп, өзү аңлоого кетсе дагы ошо эне ушул жерде турган болушу мүмкүн деп. Болушу мүмкүн, карынын жыты окшош болушу мүмкүн бар. Анан карынды бербеген себеби ошол бири-биринин карынын жарып жеп албасын деген маани. Калбек мырза. Биринчи варианттарды айтып көрөйүн. Бизде мындай вариант болуп атат. Эгер эне карышкыр ошо карынды жууп анан ийилип койгон болсо, ушу балдары алыска кетип калбаш үчүн ошол жерлерди айланып эле баягы курсак ачканда деле ошол жерден тамак жейбиз баары бир деп ийинен чыкпас үчүн коет деген бир вариант болуп атат. Мен бекитип коет дедим бирок. Ийилип коет деген жокмун. Мен бекитип коет дедим. Бекитип коет баягы түбүнө. Жердин түбүнө. Баары бир жыты чыгып турат да. Ошо алыска кетип калбаш үчүн. Түшүнүктүү. Ушул жооппу? Экинчи варианты бекитип кое турган болсо балдары бөлтүрүктөр дагы башка жака кетип калган болсо ошол жыт менен үйүнө келеби? Менден сурап атасыз да. Ооба, айтып кое беричи. Демек мен бирөөсүн кайсы бирин биринчисин ала берейин анда. Мен кабыл алышым керек да бирөөсүн. Жакыныраак албаймын да. Өзүңүзгө жакыныраак бирөөнү. Сизге суроо ушу, кайсыңыз суроо? Мен Жок, азыр уже бир эле адам сүйлөш керек да. Чуурап айтып койдуң болот. Калбек мырза, демек сиз биринчисин сунуштайсыз мага. Бирок биринчи менен экинчиси окшош эле болуп атат. Окшош эле болот. Демек жит маселеси экен, э? Жит маселеси. Түшүнүктүү. Макул. Мен экөөнүн тең жалпылап кабыл алдым. Муну тажрыйбалуу мергенчилер муну байкашкан да. Эгерде мен жоопту айтып атам. Балдарына, бөлтүрүктөргө коркунуч жаралып калса, кандайдыр бир коркунуч жаралып калса, ошол карынга салып башка жакка, башка аймакка көтөрүп кетет, урматтуу билермандар. Муну тажрыйбалуу эне карышкылар гана жасай алат. Бул жерде жыт маселеси эмес. Пакет экен да. Пакет. Бул пакет экен карышкырдан. Телегөрүүчүлөр тарапка бул раундтагы. Айзирек Сайпидинова Кызылкая шаарынын тургуну куттуктайбыз. Жакшы суроону жөнөткөн бизге. Жана билермандар бир упай менен азырынча калууда, телегөрүүчүлөр болсо озуп кетүүдө. Сергек болуңуздар, урматтуу Калбек мырза. 5-чи раунд. Секомдун суроосу ойнолот. Гүлзар Мамбет-Садыкованын суроосу Кочкор районунан. Бул суроого Секом билим берүү борбору 1000 сом акча коёт. Урматтуу билермандар. 2008-жылы Пекинде эмне болгон? Олимпиада болгон. Ошол Пекин олимпиадасына катышабыз деп турган ирландиялык Денис Линч, норвегиялык Тони Андре Хансен, бразилиялык Бернардо Алвеш жана германиялык Кристиан Алман аттуу спортчулардын кандарында допинг табылбаса дагы допинг чыры үчүн олимпиадага катышуу укугунан ажырап калышкан булар. Өздөрүнүн канында допинг жок. Бирок допинг чыры менен четтетишти. Сиздерге суроо, эмне үчүн булардын канынан допинг кызытмасы табылбаса дагы олимпиадага катышуу укугунан ажырап калды? Кетти минута. Жеңилген эмес булардан допинг барда бирөөдөн подозрение кылып тополоңго бергенден чыгып кетиши мүмкүн. Жок, булардын буга чейинки бул эми олимпиадага жөнөкөй спортчу барбайт да, жалаң гана мамлекеттин эң алдыңкы спортчулары барат. Менимче бул аталган 4 спортчунун буга чейинки тарыхында эч кандай бир жеңилүү болбогон да. Жок, анчалык коркуш жок да, бирок 4-4 кыл жерден болот атпайбы? 4-4 мамлекеттен болот атпайбы? Значит, булар канында жок болот аткан болсо, бирок канында бар деп табылат аткан болсо, может бул пара катары колдонгондур. Жок, бул олимпиада неменин чыр-чатагы менен деп атат? Допингдин. Допингдин чыр-чатагы менен. Допингди эмнеге чыр-чатак кылат? Жанагы спортто ол допинг бул кошумча күч да. Ошо күчтүү болуп кетесиң. Сен оюңча.
Аман тур. Тезирээк ойлонуп айт өтө бер. Менин оюмча булар ошо ар кимден подозрение кылып булар допинг бар экен деп бир экөөнү айтып анан кийин алардан чыкпай калып өздөрү ызышчу алып анан четтетиши мүмкүн. Башка эч мындай логикага туура келбейт. Деле тура, балким бирөөдөн ушундай деп айтып, кийин алардан чыгып калып, наоборот өздөрүнө силер ушундай жалган айтпаңар, допинг жок экен деп өздөрү четтетиши койшам. Допинг найнам болот да мен. Ошо допинг найнам болот да. Допинг найна бул бир четинен Төртөөтөн ар жерден келип алып ушундай кылат. төртөө тең күчтүү спортсмендер болгон бул жерде өтө. Калыбек мырза, Вариант жок. Ордодон жардам аласыздарбы? Ооба. Урматтуу Ордо, командага жардам бериңиздер. 20 секундда кетти. Атынан допинг чыккан үчүн булар четтет. Бол таптык бол. Башка вариант жок, ооба. өзү пока ичелек болушу мүмкүн да. Ошо кандай чындап эле. Ат спорту логика. Жакшы вариант. Атында допинг болот да. Алар үстүндө кеткен. 20 секундда аяктады. Калыбек мырза. Атлет мырза жооп берип коюңуз. Ордо айтты. Урматтуу алып барчу, бул биз ошо Ордонун жардамы менен ошол атпы деп, атта допинг болгон деп ойлоп атабыз. Чабандар болгон да, бул төртөөчү спортчулар. Чабандес. Ордодон жардам алганга чейин сиздерде бул вариант менимче жок эле. Бизде баандай вариант болот да, ошо башка бирөөлөрдө допинг бар деп информация берип, алардан жок чыгып калып, анан ошо жалган маалымат үчүн четтетилген деген. Түшүнүктүү. Булар жогоруда айтылып өттү, 4 башка мамлекеттин өкүлдөрү, бири-биринин атаандаштар. Демек, булардын өздөрүнөн эмес, булар ат чабышка чыгуучу спортчулар болчу. Аттарынан допинг чыгып калган, урматтуу көрөрмандар. Ошон четтетилген. Ордон жардамы туура. 4-2 Ордодон менимче убагында жардам аласыңыз да. Ордо ишенимди актады. Гүлзардын суроосунан Ордо куткарып кетти сиздерди. Азырынча 3-2. Билермандар 1 упай алды бул жерден. Жана биз 6-чы раундту баштайбыз. 6-чы раунд. Ат минбеген кыргыз жигити өтө сейрек болсо керек. Актылек мырза, сиз атка кандайсыз? Жылкы дүйнөсүндө. 2 жылдан бери улак чабып атам, улакка кызыгып атам. 2 жылдан бери улакка аралаштык. 2 жылдан бери улак чабып атасызбы? Кышында ушу досторубуз, улакчы досторубуз бар, ошолор менен бир аз улак ойноп. Актив дизайндын суроосу экен, биздин өнөктөшүбүз. Актив дизайнда бул суроого 1000 сом коёт. Мына караңыздар, азыркы суроону тилекке каршы ала албай калдыңыздар, урматтуу команда. Урматтуу билермандар. Виктор Гюго жөнүндө суроо. Белгилүү франциялык жазуучу. Бул өтө бир кызыктай киши болгон Виктор Гюго. Кээде өзүн мындай бир жиндиге окшотуп көрсөтүп жүргөн да, көчөлө. Мындай ушундай бир мүнөзү болгон мунун. Чачын жарымын алдырып салып, анан кайра чачынын жарымын калтырып коюп, ушундай өзүн-өзү ушундай прическаны тандап алган кээде. Атайын кылган ушунучу. Бул ошо мүнөзүн билип туруп, өзүнө ушундай көрүнүштөрүн ар кандай кылып өзгөрткөн. Белгилүү жазуучу болуп атса, урматтуу билермандар, эмне үчүн мындай кадамдарга барган Виктор Гюго? Ошол көрүнүшүн көрүп туруп, мен көчөгө чыкпай эле коеюнчу деген да. Эмне үчүн бул ошондой кадамдарга барып атат? Көчөгө чыкпай эле коеюнчу деп өзүнүн чачтарын бузуп дегендей. Минута кетти. Бул ошол жөндө чыгарма жазып аткандыр бул жазуучу. Ошол чыгарманы жыйынтыктай албай, ошону көрүп туруп, күзгүдөн көрүп, өзү эстеп кайра кирип улантканбы? Жок, бул жерде көчөгө чыккандан өзүнүн көчөгө элдерден алып сактап атат да өзүнчө. Ошол чыгарманы аягына чыгарыш керек болуп атат да. Мындай ойлойм, эгер көчөгө чыккан болсо, бул элдер ошол жерде не комментарий болсо ошол жазат деп атса, бирок көчөгө чыкпаган деген сөз. Жалкоолуп тур. Ой, жалкоолуп тур. Жок, бул кээде өзүн жинди көрсөткөн деп атпайбы? Атайын өзүн жинди көрсөткөн деген. Өзүнө образ коюп, ошо чыгармадагыдай кирип ошо чыгарыш үчүн может атайын чыкпаган. Балким. Может ошол чачын ошо жиндилер жөнүндө бир жазып атып анан кийин ошонун образына эмесине түшүп көрөйүн деп туруп. Образына кирип, сыртка чыгып көргөн адамдар. Жарым болуп жатса. Бул өтө жалкоо жазуучу болушу мүмкүн. Өтө жалкоо. Актора деген болушу мүмкүн да, жазган китебин отур.
Жок. Бир тарап ак, бир тарап. Жок, айтып атпайбы? Өзүң көрүп туруп уш ойдон чыкпай кое берейинчи деп үйдө отуруп атпайбы ол? Ошол чыгармадагы каарманды өзү көргөн дагы эл билип калбасын деген ошол чыгарманы. Алдын алачы бул ушундай жүргөн эле дегенчи. Может. Ушундай вариант. Чыгармасын элге алдын ала. Калыбек мырза. Убакыт аяктады. Бүтү. Илхамы келип. Калыбек мырза. Образда, Ким жооп берет? Толук жооптор жок, бирок эми бир аз окшошуп аткан, окшоштуруп айтып аткан бир өзүнөн жообун угуш керек баары бир. Албетте. Адилет жооп берет. Бул ошол жазып аткан немесинен чыгып кетпеш үчүн, чыгармасынан ошем көчөгө чыкпаш үчүн ошондой кылып бузган. Ишин бүтүрүш үчүн. Эмне кылыш үчүн? Ошол чыгармасын бүтүрүш үчүн. Бүтүрүш үчүн. Жооп кабыл алынат. Акыркы окуган чыгармаңыз кайсы китеп? Акыркы окуган китебим Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны. Толук окуп бүттүңүз? Толук окуп бүттүм. Азаматсыз. Азаматсыз анда мен туура жоопту айтам. Виктор Гюго бул өзү дүйнө жүзүнө белгилүү жазуучу. Туура айтасыз, чыгармачыл адамдар кээде ар кандай илхом келгенде, илхом деп коебуз го, ар кандай абалда болушат да. Эйфорияга кирип кетет кээбилер бир жума бою көчөгө чыкпай коет, кээбилер көчөгө чыгып алып жазат дегендей. Виктор Гюго ошондо өзүн ар кандай көрсөтүп, чачтарын бузуп көчөгө чыкпай коюшунун себеби менин чыгармачылыгыма ушул абалдар тоскоол болбосун деп өзүн үйдө отургузуу үчүн мажбурлап. Көчөгө чыккан элдер мен акмак деп ойлоп калбасын. Андан көрө мен үйдө отуруп чыгармамды бүтүрүп алайын, жазууну бүтүп, китебимди бүтүрүп алайын деп атайын ошондой көрүнүштөргө өзүн жасаган. Анткени бул чыгып кетиш мүмкүн эле да. Кайсы бир чыгарманы баштап коюп, мен ушуну бүтүп алайын деп туруп, өзүн аябай жаман абалга кейип кылып, сырткы көрүнүшүн анан чыгармасын бүтүп алып туруп, анан башка иштерге өткөн да. Негизинен сиздин жообуңузда 100% туура жооп болсо дагы канааттандырарлык илинчек бар. Анткени ал айтып атасыз, ал өзүнүн баштаган чыгармасын эмне дедиңиз? Бүтүрүп алыш үчүн ошондо образга кирген деп. Канааттандырарлык десек болот. Жооп кабыл алынат, туура деп. Эсеп болсо 3-3 команда телекөрүүчүлөр менен теңдешти жана актив дизайндын 1000 сом акчасы команданын казынасына калды. Куттуктайбыз. 7-чи раунд. Виктор Гюгодо ушундай бир сапат болгон дейт да. Өтө таң калыштуу. Өзүнүн жеке турмушунда мен бир көз жүгүртүп чыктым. Кыйла ар кандай учурлар болгон экен Гюгонун өмүр баянында. Жазгүл Дөөлөтова Бишкек шаарынан сизге каршы суроо берет. Урматтуу Калыбек мырза, тез жардам унаасын жолду көрүп калсаңыз жол бошотосуз да Калыбек мырза? Сөзсүз. Бизде шаардын ичинде айрыкча өтө авто тыгын көп, кыйналышат кээде байкайбыз. Бирок мүмкүн болушунча жол бошотуп бергенге аракет кылабыз. Биз беришибиз керек жол бошотуп. Анткени ал жерде тагдыры кыл учунда турган адам болушу мүмкүн бул автомобиль. Мен сиздерге, урматтуу Калыбек мырза, мониторго көңүл буруңуздар. Канададагы тез жардам машинасы сүрөтүн койдум. Урматтуу билермандар, Канададагы тез жардам унаасында өзгөчө бир жабдуу бар. Жабдуу мен оборудование деп коеюн, өзүнчө бир ушундай техникалык жабдуу бар. Ал кандай жабдуу болушу мүмкүн? Өзгөчө иштелип чыккан жабдуу. Сиздерге бериле турган суроо ушул. Ал эмне болгон жабдуу? Анын кызматы эмне? Кетти мында. Айтты го, биринчи жол бошотосуңарбы деп Калыбек эке менен суроо салды го. Мен ошону айтып атам да. Ол салган себеби мында эч кандай бир шашылбайт да, ошол жабдуу бар мунун ичинде, машинанын ичинде. Бунун жазуусу мындай, баягы тез жардам бар го. Ошону по-моему тескери жазган да. Задний видтен көргөндө тез жардам оң окат да.
может тез жардам көрүп турган тез жардам. Сен жабдуу да жазуу деген жок ичинде. Жабдуу. Анда Кислород бар го, мисалы кечегиде. Менимче мындай болуш керек. Бунун арка жагы көтөрүп туруп, машинанын аркасына салып алып ташай турган бир нерсе бар да, сүрүп чыгарып ташай турганчы. Менин оюмча да, эми дагы. Ичинде деген нерсе болуп атат да, бирок. Ичинде деп атат, ичинде деп атат. Бирок машинанын ичинде бир жабдуу бар деп атат. Сыртында деген жок да. Ичинде деп атат. Машиналарды мында түртүп кое турган нерседир балким. Жок, машинаны түртө турган эмес, ыңгайсыздыкты сүрө турган дебей атат да бул жердечи. Ичинде жабдуу бар деп атат. Мисалы үчүн кислородду кечегиде салып жүрүштү го машинанын ичинде, туурабы? Кислород менен салып жүрүп, ошондой бир өзгөчө жабдуу бар машинанын ичинде. Навигатор бардыр. Бизде жокту машинанын ичинде навигатор. Шардын ичинде мындай көрсөтүп турат. Бош жол көрсөтүп турам. Жок, бул жерде адамга пайдасы тие турган, больницага чейинки мисалы пробка жөнүлдү. Бул чынбы? Пробка жөнүлдү. Значит, бул жерде может жаңандай Пробка деле эмес. Суроо ушу тез жардам жөнүндө. Тез жардамдын ичинде жабдуу бар. Өтө керектүү. Канадада кандай болсун? Канадада Калыбек мырза. көбүрөөк болот. Калыбек мырза, ким жооп берет? Пробканы көрсөтө турган эме бар деп. Амантур жооп берет. Амантур. Биз ойлодук, башка ошол сиз айтып аткан суроонун жообу неме болушу мүмкүн? Навигатор болушу мүмкүн. Пробкасы жок, жолдорду көрсөткөн, ошо жол менен кеткен. Бизден андай нерсе жок. Демек, шаардын ичиндеги авто тыгын жок көчөлөрдү көрсөтүп турчу навигатор бар. Ооба. Туура. Ошондой деп ойлодум. Ушуга токтолдуңуз. Жооп кабыл алынат. Албетте, бул автоунаа компьютердик жабдуу менен толук камсыздалган. Компьютердик жабдуунун ичинде мен туура жоопту айтып атам. Автоматтык түрдө кызыл жанып турган жол чыракты кызыл жанып турса, жашыл түскө өзгөртүп кое турган компьютердик жабдуу бар. Урматтуу билермандар. Автоматтык түрдө жашылга өзгөртөт. Ушул тез жардам үчүн. Башка өлкөлөрдө андай жок, көбүнчө жок болушу мүмкүн. Канадада мына ушул системаны киргизген. Урматтуу билермандар. Эсеп 4-3. Амантурдан мындай жооп күтпөгөнүнө бир аз жакындашты. Жакындашты, навигатор. Ооба, бул деле навигатор болушу мүмкүн, бирок автотыгынны жок көчөлөрдү көрсөтпөйт. Жол чыракты өзгөртүп коет. Жашыл түстө. Эсеп 4-3. Телекөрүүчүлөр 1 упай алдыга чыгып атат кайра. 8-чи раунд. Сабира Арынова, балыкчы шаарынан. Урматтуу билермандар. 2012-жылы Бразилияда өткөн бир чемпионат жөнүндө суроо берип атат бул телекөрүүчүбүз. Мен сиздерге ошол чемпионаттын логосун, эмблемасын көрсөтүп атам. Түйүндөгү жазуу атайын өчүрүлгөн. 2012-жылы Бразилияда болуп өткөн адаттан тышкаркы спорттун түрү боюнча дүйнө чемпиондугунун логотипин көрүп турасыздар. Урматтуу билермандар, сиздер логотиптеги көрүнүштөрдү жакшылап анализдеп, бул чемпионат спорттун кайсы түрү боюнча өткөнүн таап бериңиздер. Спорттун кайсы түрү боюнча бул чемпионат болгон. Кетти минута. Неге, мисалы түшүндүрүп бер, мисалы. Оюнга окшоп атат да мына эмблемасы баягы чекедеги. Балким каратедир, панда турат. Ошентип эле ойлой берем. Жок, неме, жанагындай эмес, мындай кайрылган барлыгы, мына атканда кайра келет го. Эмне деп коет эле? Бумеранг. Бумерангбы? Бумеранг эмеспи? Көзүнө тиеп. Кайра көзүнө тиип деп кыйкырып аткан белги эмеспи? Ошондо кайсы оюн бул? Жок, бумеранг, немелер себеби? Бразилияда бумеранг болгон да. Бар. Себеби немелер деле ошондой болуп атат да. Онун абысы да бумерангка окшоп турат да, мындай чызылган. Чызылган кулагы деле кайрылып турат да. Ну, сүрөттө. Ким жооп берет? Мен ошону чечейинчи биринчи. Бумеранг болушу мүмкүнбү? Бумеранг болушу мүмкүн, а? Башка киберспорт болушу мүмкүн дагы. Жок, ошол кайра келип көзүнө. Бумеранг ошого жакын болот. Бир көзү жакшы эле турат, бир көзү алдында жазып өчүн, алдында значит жазылган болсо спорттун аты бар да, чынбы? Ооба. Бумеранг деген болушу мүмкүн. Бумеранг болушу мүмкүн, же болбосо тийбей калганда өкүнүп атышы мүмкүн. Тийбей калды деп жини келип атышы мүмкүн. Топ. Жазуу. Жашоо немеге бумеранг жакын. Но деле быйга окшоп жазылып турат го, мондой эле түшкөн. Калыбек мырза. Ким жооп берет? Бул суроого бизден
жакшылык жооп берет. Жакшылык. Биз ошо команда менен келишип, бумеранг боюнча чемпионат болушу мүмкүн. Эмне себептен антип Бумерангды ыргытыш боюнча. Бумеранг боюнча. Бумеранг оюну. Бул жакта ошо көзүнө жеген, ошо бирөөсү кайтып келип көзүнө жеген. Тийип, көгөрүп, жини келип. Эмблемалары дагы ошо бумерангга окшоп кетип атат да. Түшүнүктүү. Демек, бул бумеранг боюнча чемпионаттын логотипи деп ойлойсуз. Жок кабыл алынат. Өзүңүз бул оюнду кандай кызыгасызбы, ойноп көргөнсүзбү? Бизде жок го бумеранг. Биз чикалдак деген ойнойт. Ошону эмне болсо. Кайтпайт. Бирок отуштан көзгө кетти. 2012-жыл Бразилияда бумеранг боюнча чемпионат болгон. Жооп туура. Эсеп 4 логотиптин толук көрүнүшү мына World Boomerang Championship. Эсеп болсо 4-4 команда теңдешти телекөрүүчүлөр менен кайра 9-чу раунд. Сахнада элди боорун эзген кайсы номериңиздер бар? Калыбек. Былтыр эми чыккан универсал командасы 50 жылдан кийин деп аксакалдарды чыгып оюн көрсөткөн. Жанагы YouTube'да, интернетте жүргөн, элге дагы жыгат. Жигиттер. Бизге дагы жыгат. Мирлан Абдыразаков Кербен шаарынан силерге каршы суроо берет. Фото суроо. Маселе өтө бир кызыктай көрүнгөн эстелик жөнүндө. Бул Румыниянын борбору Бухарест шаарындагы эстелик. Силерге дагы бир тунугураак көрүнүшүн көрсөтөйүн, өзүн көрсөтөйүн бул эстеликтин. Жети баштуу ажыдарды ойлоп атасыз Калыбек? Гүл го? Ошондой окшойт. Жыландын башына гүлдү. Караңыздар. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар. Бул эстелик Румыниянын борбору Бухарестте турат. Костинг Ионита аттуу скульптор сүрөтчү бул эстеликти 30 жыл мурда мына ушундай таңгаларлык көрүнүштө өзгөртүп салган. Негизи бул бирөөнүн эстелиги. Бир караганда жети баштуу ажыдарга окшогону менен булар роза гүлдүн толук ачык элек бир көрүнүшү, роза гүлдүн баягы бүчүр байлап аткан гүлүнүн көрүнүшү. Ажыдардын эмеси эмес, бирок жетио да бул жерде. Урматтуу билермандар, 30 жыл мурун Бухарестте Костин Ионита кимдин эстелигин ушинтип салган? Бул ким өзү? Кимдин эстелиги болчу? Кеттим да. Бир политикага байланыштуу. Политика. Жок, өзү эмес. Неге өзүнүн эстелиги? Жок, өзүнүн эстелиги. Мамлекетке бул жаңы келген президенттин жок, шашпа. Румыния 30 жыл мурда дейт. 30 жыл мурда бир адам 91-жылдары туурабы? 91-жылдары болсо Румыния кайсы мамлекетке караган? СССРге караганбы бул дагы? Румыниянын караган эмеспи? Караган эмес да? Гүлдөтсүн деген мани да? Гүлдөтсүн деген мани болгон. Жок, ошо гүлдөтсүн эмес. Жок, ушул гүлдөткөндүр может. Эстелик ким экен? Суроо ошол болот. Эстелик ошол президенттин эстелиги болушу мүмкүн. Жаңы президент шайлап, биздин мамлекетибизди гүлдөтсүн деген манини бергендир. Жок, мен оюмча бул нормально баш болгон деп атат да. Бул нормально баш болгон. Кийин бул өзгөртүп салган да. Мамлекеттин бир өнүгүшүнө же башка бирөөгө тоскоолдо бир нерсе ошого каршы болгон да. Ошону кийин бир искусствога өзгөртүп коеюн деп ошо скульптор ошентип өзгөртүп койду. Ошол жок, мен айттым го ошо мурунку президент дагы бул маалында Румыния өнүкпөгөн. Ошону айтып атпаймынбы? Так, жок, ошол бул 30 жыл деп атат. Бу жерде бул 30 жыл болгон болсо, Ленин сыяктуу эле. балким Ленин болушу мүмкүн, менин оюмча. Ленин сыяктуу эле ушундай бир адам. По-моему, мен минтип кармаган Ленин дейсиң да? Азыр мен ошону айта берейин. Калыбек мырза, бул кимдин эстелиги болчу? Бул суроого өзүм бардык эле таппадык, бирок эми ушуга токтолуп атабыз. Бул Лениндин эстелиги болушу мүмкүн. Лениндин эстелиги болушу мүмкүн. Эмне себептен антип ойлойсуз? Себеби 30 жыл мурда биз дагы эгемендүүлүктү алганбыз. 91-жылы. Румыниянын эли СССРдин саясатын жактырган эмес өзү. Бирок СССРдин курамында деп айтылып жүргөн. Кийин булар чыгып кетишкен. Бул турган эстелик мурда Лениндин эстелиги болчу. Жок туура. Жок туура. Бул жерде өтө көп бир
кызыктуу жагдайлар бар. Мен өзүм мурунку абалдагы көрүнүшүн көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул мурда жапжакшынакай эле мына Лениндин эстелиги болчу. Мына. Эсеп 5-4. Жакшы, команда 1 упай алдыга чыкты азыр. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Калыбек мырза, сиз Ленин жөнүндө ошол маалыматыңыз көбүрөөк болушу мүмкүн, балким. Лениндин сиз төрөлгөн жылдары канчанчы жыл эле? 91. 91-жыл. Ого, аябай мындай дал келүү бар экен. Ачарчылык заманында. Кудайым сактасын. Эмир Сапарбеков, Сузак районунун Үлгү айылынын тургуну. Сиздерге каршы мындай суроону берет экен. Урматтуу билермандар, 90-чы жылдардын ортосунда, карабайсызбы, Калыбектин туулган жылдары да дагы. 90-чы жылдардын ортосунда Москвада адамдарга телефон аркылуу жөнөкөй акча сатып алууну сунушташкан. Телефон аркылуу. Эң кызыгы, ал акчаны өзүнүн баасынан 5 эсе көп акча талап кылышкан. Эгерде кимдир бирөө ошол акчаны сатып алгысы келсе. Урматтуу билермандар, бул акчанын кандай өзгөчөлүгү болгон? Кандай өзгөчөлүгү бар? Ушунчалык эле адам кызыккан, адамды кызыктырган Москвада 90-чы жылдардын ортосунда. Кетти минута. 90-чы жылдардын ортосунда акча алмаша баштаган го баягы. Алмашкан. Купон деп коет беле? Биринчи акчаны купон, силердин ошолордун ортосунда да инфляция болуп акчанын жоголуп кеткен да, эски жоголуп кеткен. Жоголуп кеткен. Жаңы акча чыгып атат. Жаңы акча чыгат. Телефондодур балким жаңы акча. Жок, телефондон сунушташкан дедиби? Жок, телефондо сунуштатат. Кысасы ушундай ал акчаны бирок 5 эсе кымбат айтат да. Ал значкан болсо, сиз бизге койгон болсоңуз, по-моему, процент менен эртең жаңы акча чыкканда процент менен беребиз деген болуш. 1 сом койсоңуз 5 сом кылып берем деген да. Жаңы чыккан акчаны ошо эски акчага алмаштырабыз. 5 эсе кымбатка деши мүмкүн да. Инфляция ошо кайсы акча деп атабы? Кайсы акча деп атабы? Же болбосо, суроо. Жок, мисалы акча болсо, бул акча болгон болсо, буну апарып бере турган болсо, 4 эсе болгон болсо, апарып бериши менен 5 эсеге түшүп калат го дейм мен. Жок, бул жанагы болгонго мисалы 200 сом карызы барлар, мурун инфляция болгонго чейин 200 сом карызы барлар, акча алмашкандан кийин ошону бир 20 сом менен төлөп койгон да. Ушундай нерсе болгон. Ошону айтпайм, ошого алмаштырабыз жаңы. Калыбек мырза, ким жооп? Бир минут суразак болот деп атты эле го. Болот, бирок сиздер алдыда болгонуңуздар үчүн болбой кыйналган деп айтылып эсептелбейсиз. Азырынча сиздердин абалыңыздар жакшы. Бирок кыйналып калдык деп ойлойм. Аракет кылып жооп бериңиздер эми. Ошо жаңы жооп берем анда. Урматтуу алып барчы. Ошол жылдары менин дагы ошо агаларым, эжелерим айтып калат эле. Купон деген акча болгон. Купон деп коет болуш керек эле. Купон. Унутуп калдым да, ушу жаштыгымда айтат эле, купюра, купон деп коет эле да. Ошол, турле, ошол акчалар жок болуп, анан башка жаңы акча чыгат деген да. Ошол жаңы эле акча болгон. Жаңы чыгып аткан, мындай айтканда, валюта акча алмашкан. Эмне үчүн телефон аркылуу айтып атат? Жаңы акча чыккан үчүн ошол элге жарыя болуп кетпеш үчүн алдын ала чалып айткан. Чалып айткан. Мен жетелеп коеюн сизди. Жооп кабыл алынат. Эми мен туура жоопту айтам. Караңыздар, мен сиздерге мисал үчүн ошол кездеги 10 рубль акча купюрасын көрсөтүп атам. Калыбек мырза. Сиз бул акчаны пайдаланбай калдыңыз. Ооба. Биз пайдаланып калдык. Талай мырза пайдаланып калган. Бирок үйдө бар. Үйдө ар кимде болушу мүмкүн. Караңыздар. Эмне үчүн телефон аркылуу чалып атат? Маселе акчанын номеринде. Калыбек мырза. Бул жерде мисалы үчүн 033 49 59 турат. 033 49 59 номерин терип кимдир бирөө алат да бул телефонду. Алганда урматтуу баланча түкүнчө. Сиздин телефон номериңиз 10 сомдук акчадагы номер менен дал келип атат. Сиз ушул акчаны алып койбойсузбу дегенде адамда баягы дал келүүгө кызыккан адамдар бар да, Калыбек мырза. Айталык, машинанын номери менен телефон номерин окшоштургандар бар азыр, туурабы? Ошол сыяктуу коллекция кылып жүргөн адамдар болсо,
мен алам десе кечирип коюңуз 50 рубль бересиз, анан сатабыз. Анткени бул номер сизде гана бар деп туруп, телефон номери менен акчанын номери дал келген учурлар жөнүндө сөз кетип атат Калыбек мырза. 5-5 эсеп. Түшүнбөй калдым да мен суроончу, силер акчаны алмаштырганды айттыңар. Ол айтып атат чалып, сен ушул акчаны наоборот кымбатка сунуштап атат да, ошол акчаны нарактан кымбатка сунуштап атат. Телефон. Түшүндүрө албайм ошону. Ошону айтып силерге түшүндүрө албайм. Силер өзүнүн акчасын алмаштыргандын эмесин ода. Наоборот, ол чалып туруп сунуштап атат. Ооба, 5-5. Ошону айткычы болбойлу. 5-5. Супер Блиц демек 11-чи акыркы раунд, мына чечүүчү раунд. Үч суроо 20 секундадан ойнотулат, урматтуу команда. Жакшылап көңүл буруңуздар. 3 суроо 20 секундадан. Сиздерге Бакыт Абдырасуловдун суроосун ойнотом. Кулак салабыз. 20 секунда убакыт берилет. National Geographic каналынын изилдөөсү боюнча азыркы күндө бугулардын өлүмүнө себепкер болгондордун тизмесинде, кадимки бугулардын өлүмүнө себепкер болгондор тизмесинде 3-чү орунда мергенчилер турат экен, 2-нчи орунда жырткыч жаныбарлар турат экен, 1-нчи орунда кимдер турушу мүмкүн? 20 секунда. Жаныбарлардын баары 2-нчи орунга кирип кетет. Мергенчилер жаныбар, ооба. Экинчилер 3-чү орунга кирип кетет. Демек Оорусу, өзүнүн оорусу, табиаттан келген оору, вирус. Жок. Өлүп аткан эмеспи? Мен оюмча оорусу. Оору. Же суу, оору, ошо тамак аш жактан же оору тараптан, ооруган. Билгендер болсо айтып койгулачы добойм. Бүт жакта эле оору бар да, адамзаттын оору бар, жаныбардын оору бар деген. Мисалы үчүн бул айтып коюп да мергенчи ham жырткычтагы депчи, жок кыла турган нерсе, эми жей турган тамагы жок болсо жок болот. Калыбек мырза. Суу жоктур. Суроого Ак Тилек жооп берет. Ак Тилек. Не телефон билетилер. Ак Тилек. Оюбузча ушу ооруго дейм, адамзатында деле оору бар, вирус бар дегендей, жаныбарлардын арасында дагы өзүнүн оорусу бар да. Мисалы, ар кандай биринчи орунда ошо оору турат да. Мисалы, ошондой бир жөтөл оорусу болот, мисалы, сибирский язва деген бар жаныбарлардын ичинде. Ошондой сыяктуу бир оору да. Оору, жугуштуу оору. Биринчи орун оорусу деп эсептейсиз. Жооп кабыл алынат. Эгерде жооп туура эмес болсо, команда бир упай менен жеңилип калышы мүмкүн да. Мен туура жапты айтам. Биринчи орунда айдоочулар. Автоунаага туш болгон бугулар болчу. Аттиң. Кантип сизге 20 секундадын ичинде бул ой келбеди, Ак Тилек мырза? Жакшы оорубаган, ден соолугу жакшылар тоо ташка чыгып кетет, анан ичине оорукчандар жолуп болду. Аптекага дары дармекке капель салып чыгып келет эле. Ошону айдоочу көрө калат дегениңизде жакшы болмок да. Айдоочуну кошпой калдыңыз. Өтө өкүнүчтүү. 6-5 эсебинде телекөрүүчүлөр бир упай менен алдыга чыгып кетти. Кол чабуулар болсун. Жакшы көрсөткүч бул. Биринчи оюн үчүн өтө жакшы көрсөткүч. Бүгүнкү оюнда кайсыл билерман жакшы ойногонун мен сагында сурап көрөйүн. Урматтуу алып баруучу, бүгүн мына биздин көп жылдык тарыхы бар Билерман Ордо клубуна өзгөчө таланттуулар, өнөрлөр келип жаткан аябай бизди кубандырат. Себеби өнөрлүү, таланттуу, шайыр тапкыч деги эле инсан ар дайым издениш керек, ким болбосун. Бул жерде өзгөчөлөнгөн ким болду? Өзгөчөлөнгөнү чындыгында бул жерде Ак Тилек мырза жакшы аракет кылды. Андан кийин мына Садык мырза дагы жакшылык, эми көпчүлүгү байкап ушунча команданы уюштуруп, өзү дагы мына Лелин боюнча суроого жооп бергендиги үчүн, эми бир канча туура жоопторду бергендиги үчүн биз көпчүлүгүбүз мына команда капитаны Калыбекти мыкты билерман деп таптык. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Эми Калыбек мырза, мына биринчи жолу ойнодуңуздар да. Элтерде Билерман Ордодо биринчи жолу келдиңиздер. Кандай ой толгоо, кандай сезимдер болду? Кыскача ой бөлүшсөңүз. Негизинен мен кичинемен бери көрүп турам да, анан өзүмчө ойлоном, анча-мынча суроолорду үйдө жатып алып көрүп табып алып, мен деле барсам болот экен деп, баягы студент кезде негедир келе албадык бул жака. Анан баары бир насип кылган экен ушул күнгө, Кудайым буйруган экен, насип кылган экен ушул универсал менен чогуу келип
ойногон бир өзүнчө бир башкача болот экен. Командалык оюн өзүнчө башкача аура. Мага жакты да мындай айтканда. Рахмат. Кайра кел ойногубуз келип калат экен да. Чакырабыз. Жазгы серияда чакырабыз Кудай буюрса. Чакырабыз. Келип 6-5ке чейин көтөбүз деп. Кайсы суроо жакты? Калбек бүгүнкү суроо. Бизге негизинен ар кимге ар кандай суроо жаккан болуш керек, бирок көпчүлүккө биринчи түшкөн суроо бизге жакты да. Мирлан уулу Амантур Токмок шаарынан КВН тууралуу суроо. Ошол телевизор, КВНдин телевизор аркылуу КВНдин негизделип чыгышы тууралуу суроо. Демек команданын купулуна толду, Бүгүн ушул Секом окуу борборунун сыйлыгы бар, кичинекей. Жана актив дизайндын дагы сыйлыгы. Мына ушул акчалай аз болсо дагы команда кабыл алып коюңуздар, Калыбек мырза. Куттуктайбыз. Бүгүн ушу дээрлик коюлган акчаларды уттуңуздар. Бул жакшы. Анткени көп командалар ута албай калган да. Бул жакшы көрсөткүч. Жалаң ушу акча дегенде жакшы иштеп кетет. Бар болгон адал жана пак көрсөтүүлүктөрү студияга. Билерман Ордо деген атайын эксклюзивдик торт. Жана Ширин Токоштор бар болдун атынан. Актылек мырза, оюн жактыбы? Мен бир нерсеге сүйүндүм. Жана балдар айткандай, мен эң эле биринчиден ушу сизди көргөнүмө сүйүндүм чындыгында. Мен жаштыгыма сиздин үнүңүздү угуп келгем. Бирок жана кирип келсем эле турган кез биринчи суроом ошол болду. Ошол сүйлөгөн сизби дедим, ооба дедиңиз. Чындыгында мен бир башкача кубандым сизди көрүп. Себеби үнүңүздү угуп жүргөнбүз жаш балалык кезибизден бери. Ал биринчи кубанч болду, экинчи кубаныч жана сиз не секирдиң дедиңиз го? Сизди көрүп секирдим да, сүйүндүм. Ошол экинчи кубаныч бул өзгөчө бир башкача бир атмосфера болду. Биздин бул жакта биз таанып жүргөн агаларыбыз бар, досторубуз бар. Булар ушундай ойнойт эле, телевизордон көрөт элек. Ушул жерге келип биз өзүбүз отуруп калганыбыз бир өзүнчө чоң сыймык биз үчүн. Анан биринчи оюнда эле 5-6 ойноп койгон, бул менин оюмча деле өтө бир өзү эң негизгиси катышуу өзү бир чоң жеңиш дейт го. Бүгүн ушул 5-6 ойносок деле биз эч өкүнбөйбүз. Ушул кара костюмдар кыйладан бери кийилбей атат эле, ушул жака кийгенде бир башкача сезимдер менен сонун бир неме атмосфера болду. Чоң рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Эми Садык мырзадан дагы эки сөз. Садык мырза, оюн кандай таасир калтырды? Кудай кааласа чакырсаңыз келип турабыз. Бизге аябай жакты. Өзгөчө эмоциялар болот бүгүн. Анан мына залга дагы силерге дагы чоң рахмат. Жардам берип аттыңар. Ошол. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип бүгүнкү 9-тур соңуна чыкты. Сиздердин назарыңыздарда эң белгилүү тамашоодо командалардын бири Универсал командасы бүгүн бизде конокто болду. Телекөрүүчүлөргө каршы ойноп аракет кылышты. Жакшы оюн көрсөтүштү. Кудай буйрса жазгы сериялардын оюнунда дагы бул команданы биз Ордодон күтөбүз. Мына ушуну менен бүгүнкү оюн соңуна чыкты. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Аман болуңуздар.